Эфирибизди андан ары карай улайбыз. Биздин экинчи саатка келип калган коногубуз бар. Аны менен кесиптешим Адилет тааныштырат. Ооба, анан жалпы көрөрмандардын да эсине салып өтөлү. Келген мейманыбызга өзүңүздөрдүн кызыккан суроолоруңуздар же жөн гана калоо тилектериңиздер болсо, сөзсүз түрдө биздин экран астындагы WhatsApp номерлерибизге калтырсаңыздар болот. Азыр албетте жашооңуздарга пайдалуу болгон ден соолук боюнча сүйлөшөт экенбиз. Баягы кесиптеш жумшактан ич катпасын, катуудан тиш катпасын деген жакшы сөз бар го. Анын сыңары учурда баягы ушул тиш жаатында жабыркап жүргөн болсоңуз, мыкты адис, дарыгер таппай жүргөн болсоңуз, же болбосо тишиңизди кантип сакташ керек деген бир кеңештерди уккуңуздар келсе, экранга жакыныраак чакыралы. Мына ушул жаатта сүйлөшөт экенбиз. Өзү тиш дарыгери, көп жылдык баягы эмгеги сиңип калган десек болот. Тиш дарыгерибиз Нурмат Жантай биздин маектөрүбүздө. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Рахмат. Сиздерге рахмат. Биринчиден ушундай студияга чакырып, бир элге кандайдыр бир мүмкүнчүлүк түзүп, ушундай шарт түзүп берип атканыңыздарга рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Ар дайым ушу тиш боюнча айта турган болсок, ушу эң биринчи эле ушу адамдын ден соолугу тишке байланыштуу болот экен да, анысы кандай бар. Ооба, күлгөндө эле, жылмайганда эле оозубуздагы тиштер жаркырап турса бактылуу болобуз да. Анысына баягы бүт нерсенин баары ушу тиш аркылуу өтөт экен да. Тиш эгер баягы тишиң начар болсо, же ооруса, же тишиң жок болсо, тамак жакшы чайнай албай атсаң, анда барып ашказанды бузат экен. Анан ашказан ооруса дагы ушинтип баягы кете берет экен да. Ошон үчүн эң негизгиси ушу биринчи тишти эмеден баягы мен айтат элем, ушу жаштардан азыркы үйлөнүп балалуу болуп үй бүлө пландаган жаштардан ушу эң биринчи пландаганда ушу баланы пландап төрөлүшүн ушул жагына көбүрөөк көңүл буруп, доктурлар айткан витаминдерди алып ичип убагында кылсак, албетте тиш ошол жактан башталат да, курсактан башталат. Баягы уже тиш бала уже биз төрөлүп, ары бери чоңоюп эме кылгандан кийин баягы тишти сактаган уже кечирээк болуп калат да. Туура жууп, мисалы үчүн постоянно жууп, канча таза кармаба, эгер сенин организмиңде ошол жетиштүү витаминдер болбогон болсо, ал бузулат да, бузулуп калат, тиштер алсыз болуп калат. Анан үстүнө азыр көп зыяндуу нерселерге көп басым жасап, ошо менен тамактанып калбадыкпы? Газдалган суусундуктар, дагы көптөгөн жанагындай катуулар, краска кошулган тамактар, ошолордун баарына тиш туруштук бере албай калат, албетте. Анан тишти жууганда дагы биз 2 маал жуугула деп эскертебиз дайыма. Тамактан кийин, тамакка чейин жууп туруп анан тамак жеп алган бул өтө туура эмес. Тамактан кийин жууп, же болбосо баягы башка жерде жүргөн болсо, анда албетте оозду жылуу суу менен чайкап коюш керек да. Себеби тамак аштын калдыктары калып калат ооздочу, анан ошолор баягы кислотно-щелочной баланс деп коет, ошону жаратып, анан тиштерге сокку урат албетте. Айтып калдыңыз, баланы пландоодо эле курсактан башташ керек депчи. Кайсыл витаминдерди кабыл алыш керек, канча жумалыгында эле ушул витаминдерди кабыл алыш керек баланын тиши ошондой жакшы төрөлүшү үчүн да? Ооба, туура. Бул биз айтып атпаймынбы, жана газдалган суусундуктарды көп ичебиз, ал болсо организмдин ичиндеги кальцийди жууйт. Кальций жок болсо, албетте энеге жетишпесе, балага кальций албетте жетишпей калат да. Анан ошол кальций жаатында жанагы атайын үй бүлөлүк дарыгерлер жазат, айтат. Бардыгын ошол жактан анализ тапшырылат да. Анан кальций жетишпесе, ошону толуктап туруш керек. Аны баягы болжолдуу бир убакытка чейин, бир 4-5 айга чейин, уже андан ары уже эмерээк кабыл албай калабы? Жок, андан ары туура эмесирээк болуп калат да. Ошого чейин боюнда болгондон кийин 5-6 айга чейин витаминдерди кабыл алып коюш керек, Туура. Азыр деген эми заманбап, бардык витаминдер кошулган немелер бар экен, препараттар бар экен, ошолордун баарын берип убагында, анан дени сак балдар ошондо төрөлөт. Уже мындай тиштери азыркы жаштардыкы, балдардыкы дегенчи, төрөлөр менен уже курт же баштап атат. Анан баягы ыйлайт, албетте тиштер ооруйт да, чыдабайт да. Чоң киши чыдабай кетет, бир тиш ооруса, анан
кичинекей балдардыкы өтө кыйын болуп калат. Андай учурларда сөзсүз түрдө алып барыш керек дарыгерге, ошол ооруп аткан тишин дарылатыш керек, жулдурбаш керек. Баягы ар бир тиштин өзүнүн убагы болот, өзүнүн чыкчу убагы болот, түшчү убагы болот. Анан кээ бир тиш убагына жетпей эле курт түшүп калган учурлар болот. Анда кээ бир келет адамдар келет бизге баягы жулуп салгылачы депчи. Андай учурда биз жулганга толук түрдө каршы чыгабыз, себеби ар бир тиштин өзүнүн убагы болот деп атпаймынбы. Баягы бул тиш астында келаткан постоянный туруктуу тишеп жумуртка болот го, жумуртканы элестетип, жана сарысы, анан четинде агы. Ошондой болуп келатат да, астындачы бул ошонун астында келаткан болот. Түртүп чыгат. Ал башында жумшак болот. Анан баягы тиги сүт тишин монтип жулганда тиги чели кабык айрылып кетсе, ал чыкпай калат да кийинчи. Анан ошон үчүн ар бир тиштин өзүнүн убагы келгенде жулуш керек. Убагы келе элекпи жулганга дарылатыш керек. Жула береби, ооба, туура. Анан баягы азыркы учурда тишиңдин эмалин сакташ керек деп коебуз го. Ошол эмаль кеткенден кийин дагы тиш баягы өзүнүн туруктуулугун жоготот деп коебуз го. Кантип эмальди сакташыбыз керек? Тиштин ошо айтып атпаймынбы, анатомиялык формасында 3 слой болот да. Анан эң катуу катмары ошо эмаль болот. Ошо эмальди сакташ үчүн жанагындай катуу нерселерди көп жебеш керек. Биз жанагындай жаңгактарды катыратып, конфеттерди катыратып кээде жебейсиң го. Баягы кээ бир адамдар айтып калат, мен антип жебесем такат албайм депчи. Катыратып жейм деп жана ошондойлордон сакташ керек. Албетте жана кальцийлерди ичип туруш керек убагы менен. Мисалы бир эле учурда ысык ичип анан кайра анын артынан муздак ичип ийсек дагы ошол кезде дагы негизи ысык дагы муздак дагы ичкен зыян да. Анан баягы жылуу нерсе ичиш керек. Эмаль жарылып кетеби ошондо? Ошонун негизинде тиштерибиз бузулат экен. Анан баягы көп жылдык баягы тажрыйбалуу тиш дарыгери катары сизге азыркы учурда канча жаштан канча жашка чейин көбүнчө кайрылып атат? Менин билишимче азыр сиз айтып өттүңүз, наристелердин жаңы төрөлгөндө эле тиштери курт жеп атат депчи. 25 күндөн баштап кайрыла башташат. Төрөлгөндө 25 күн болду дегенде эле уже кайрыла башташат. 25 күндөн 80-90 жашка чейин. Ошол кезде кандай көйгөй менен кайрылат? 25 күн болгондо. Тиш курт жеп, кадимкидей. Жок, 25 күндүктө деген тиш чыга элек болот. Эми баягы кээ бир ата-энелер бар, өтө ашырып ийет кальцийдичи. Ашырып ийген учурларда уже тиши менен төрөлүп калат да балдарчы. Кээ бир учурларда кальций жетпесе 1 жашка чейин чыкпаган учурлар болот. Негизи 6 айынан баштап норма да, 4 ай, 6 ай норма баланын тиши чыгышы. Ошо 25 күндүк өткөндө бир эже чалып калды. Баламдын тиш эмеси эмчек эме албай атат депчи. Анан бул учурда жанакы тилдин астында эме болот да, узечка деп коебуз, ошол жагын кесип коет. Анан бала эмип калат. Бизде болсо көрөрмандардан келген суроолор бар экен. Саламатсыздарбы? Тиш дарыгерине суроом бар эле дейт. Кандай тишти жакшы сакташ үчүн кандай пасталарды сунуштайт элеңиз деген 49 менен бүткөн абонент. Азыркы учурда ошол да маанилүү болуп калбадыбы? Чындыгын айтканда биз баягы анын сапатына эмес, биз анын баасына карап калдык да. Көп нерсе кыргыздар чынын айтканда арзандын тузу татыбайт дейт го, кесиптеш. Баягы арзаныраак пасталарды колдонуп алабыз дагы кандайдыр бир тишибизге зыян келип калат экен. Анан тиш дарыгери катары сиз кандай пасталарды сунуштайт элеңиз, кандай бир ушундай бир каражаттарды колдонушубуз керек? Мен ойлойм, каражаттын арзанында деле кымбатында эле эмес, ал жакта оригинал деп коет го. Ошондой болуш керек, таза болуш керек. Анан ар кандай учурлар болот, фтор көп пасталар болот, если фтор эгер жанагындай жашаган жерлерине да байланыштуу болот да, сууда. Мисалы үчүн бизде жанагындай алтын чыккан жерлерден келген эмелерибиз, оорулууларыбыз келет, пациенттер келет. Аякта сууда деген жанагындай фтор көп болот да, тиштер саргарып, эмальдарын саргартып ийет. Анан мисалы үчүн жанагы ошого жараша зубной пасталарды колдонуш керек. Зубной пасталарды, тиш пасталарын жанагындай оригинал дедим, өтө деле кымбат, менче ойлойм, кереги деле жок, только оригинал болуш керек и туура жууш керек. Анан щеткалар дагы кээ бирөө катуу жишип салат да. Мен тишимди агартам деп сода кошот экен, эме негизи сода агартат да. Анан атак угуп отурсаң көп нерселерди кошот. Эмне гана кылбайт. Байкуш тишти агартам деп бүлөлөрүн жабыркатып алган учурлар болот. Ошол себептен баягы
магазинде сатылган эле, дүкөндө сатылган жанагындай оригинал пасталар эле жарай берет. Болгону туура жууш керек. Анан убактысы менен жууш керек. Щетка жумшак болуш керек, өтө катуу дагы болбойт да негизи. Ал тишти катуу жууганы менен бүлөнү жабыркатып коет. Тишти агартам деп эле ар кандай мындай каражаттарды колдонуудан алыс болушубуз керек экен да. Агартуу жолу азыркы учурда чынын айтканда көпчүлүгү ушул тишибиз саргарып, сиз төмөндө айтып өтпөдүңүзбү? Ошондой нерселерди баягы көрүп келебиз да. Анан пастадан тышкары сода деп айтып өттүңүз. Кандай бир каражаттарды пайдалансак болот үй шартында? Аны үй шартында силер биз өзүбүз ар ким өзүбүз зыяндуу нерселерди ичпешибиз керек биринчиден. Анан биз ошолорду кылбасак эле тиш саргарбайт да. Ал байкуш тишти биз эмне гана ичпейбиз, эмне гана жебейбиз. Ооба. Бизде болсо көрөрмандан суроо бар экен, саламатсыздарбы регион каналы, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Нурмат байкеге кайсыл жактан чогулуп тишибизди көрсөтсөк болот? Бишкектеби деп 08 менен бүткөн абонент СМС калтырган экен. Адресиңизди айтат экенсиз да? Кайсыл жактан кайрылып сизге тиш жазатса болот экен? Реклама болуп кетпей. Жок, эми өзүңүздүн кайсыл клиникада иштейсиз, өзүңүз ошол жакта кыскача маалымат берип койсоңуз. койсоңуз. Албетте, баягы эгер баягы кээ бирөө айтып калат ушундай тиш доктор таба албай келем, ушул жагы тиш жагынан кыйналып келем деп көп келет да. Анан албетте андай учурларда биз ар дайым жардам бергенге биз ушул кесипти тандап алганбыз. Ар дайым жардам беребиз, колдон келишинче аракетибизди кылабыз. Бишкек шаарында Ала Метин базар жакта азыр учурда иштеп атабыз. Жеке клиникада. Юнидент деген клиника. Юнидент Ала Метин базарда Юнидент деген жеке клиника. Нурмат деп келсеңиздер, сөзсүз түрдө сиздерди өзгөчө кабыл алып, тишиңиздерге кам көрүп, сөзсүз түрдө көп жылдык тажрыйбасы бар адис катары сиздерге жардам бермекчи. Анан Нурмат байке, негизи биз балалык чагыңызга барып келгим келип атат. Бала кездеги кыял максаттарыңыз ушу тиш дарыгери болуп эле? Негизи эмне себептен ушу тиш дарыгери болуп калдыңыз? Туура. Негизи мен ушу бала төрөлгөндө эле, баягы эс тартып баштаганда эле мен ак халатчандарды көрүп эле баягы суктанып, мындай аябар бир ошолорду мындай бир өзгөчө бир эме болчу да мендечи. Анан ошо ак халат кийип ушул жакта мен иштесем деп кыялданчу элем да. Анан ата энемдин жардамы менен буюрса ушул кесипти аркалап азыр иштегенибизге 16 жыл болуп калды буюрса. Мындан ары дагы эл үчүн кызмат кылабыз деген. Анан баягы сизди чет өлкөлөрдө дагы тажрыйбалуу адис деп калдык. Чет өлкөлөргө да барып иштеп келгениңизди билебиз. Мына ошолор боюнча айтсаңыз, кайсыл жакка чейин барып ушул дарыгерликтин аркасында жер кыдырып келдиңиз? Биз эң биринчи 2010 жылдары Каракол шаарында ал кезде облустук тиш доктор бирикмеси эле ошол жактан эмгегибизди баштаганбыз. Жалаң бекер болот го, жана ал кезде бекер боюнда барларга, инвалидность барларга, анан пенсионерлерге жалаң бекер жасачу элек. 3-5 жыл ошол жакта эмгектендик. Анан бизге сунуш түштү. Андан кийин ошо үйлөнгөн эле келинчегим экөөбүз Африка өлкө эмесине, континентине барып келдик, Эфиопия мамлекетине. Адис Абеба деген шаарга ошол жака 1 жыл контракт менен иштеп келдик. Аяктындагы биздин кара туугандардын тиштерин дагы дарылап агартып эмгек жолубузду баягы бул биздин кесип өмүр бою практикада бизгечи. Өмүр бою сабак, өмүр бою үйрөнөсүң, изденесиң. Бир ачылыштарга, бир кандайдыр бир окуяларга туш болосуң дегендей. Анан ошонун баарын баягы бул жактан, тигил жактан, баардык жактан тажрыйба топтоп келет. Кыргызстанга караганда ал жакта эмнеси менен айырмаланат экен? Ал жакта жеген тамак ашка барып такалат да, баягы эле ал жакта баягы ачуу жешет экен да, аябай ачуу жешет экен. Анан иммунитет ал жакта бир аз күчтүүрөөк да биздеге карагандачы. Бизде себеби байкадым бир нерсени, бизде тиштери ооруса, ириңдесе сразу шишип кетет да. Ал жакта гной болот, ал жакта деле, но шишибейт тиш эмнегедир. Көп шишибейт. Демек айырмачылык мына ушундай экен. Ушундай, мен ушуну көрүп эме кылдым. Ал жакта ошондой. Чоң рахмат дейли Нурмат байке. Бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна чыгыптыр. Баягы тиштин сырларын ача берсек, бүгүн деле таң атып кетиши мүмкүн. Ошондуктан эч ким оорубасын, атайын жумушуңуздан убактыңызды бөлүп келгениңизге терең ыраазычылык билдирели. Дагы кесиптештерге, бир туугандарга, үй бүлөңүзгө салам айтсаңыз болот. Сизге эркин микрофон берели. Учурдан пайдаланып бардык кыргыз элине тынччылык каалайм, үй бүлөсүндө
тиштери оорубасын, ден соолуктары бекем болсун, тиштериңиздерди караңыздар. Ден соолукту чың кылабыз десеңер, эң биринчиден тиштерден башташ керек. Себеби айтып кеттик, баардык нерсе ошо тиштен башталат да. Адамдын ичиндеги организмдин баары ушу тиш аркылуу өтөт. Эгер туура эмес чайналып калса, жанагындай туура эмес бир нерселер жеп алып, бүкүлү жеп алсаң ашказанга күч келет. Ашказаның ооруйт, анан дагы ички орган бири-бири менен кете берет да, байланышта. Анан эми ошо жалпы кыргыз элине тынччылык, молчулук, өлкөбүздө тынччылык болсун, ушундай заман ушундай болуп турганда аманчылык, тынччылык, ден соолук. Чоң рахмат дейли кесиптеш, мына биздин мейманыбыз айтып өткөндөй, сөзсүз түрдө ден соолугуңузга кам көрүш үчүн өзүңүздүн тишиңизди алгач тишти жакшы караш керек экенсе. Ден соолукта болуңуздар деген тилек менен мына бүгүнкү бизге бөлүнгөн 1 сааттык эфирибиз дагы соңуна келди кесиптеш. Ооба. Көз ачып жумгунча өтүп кетти. Саламатта калыңыздар. Ооба, кийинки эфирлерибизден жолугушканча баардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз. Ар дайым жаркырап мына ушундай регион каналында сиздерге Таңкы регион, албетте маанай тартуулаганга, сиздерге пайдалуу маалыматтарды жеткиргенге даяр. Кызматыңыздарда кесиптешим Алмагүл жана мен Адилет болдум. Ар дайым маанайыбыз жарык, ар бир күндө ушундай бир жарык маанайда жолугушалы. Аман туруңуздар. Аман туруңуздар.